Мына ушундай сонун бир чыгарманын коштосунда кайрадан биздин эфирибиз уланат. Таңды чогуу тосууга дагы бир коногубуз келип калды. Ким деп турган болсоңуз, эл агартуучулардын катарын толуктаган бүгүнкү биринчи коногубуздун жолун улаган десем дагы болот. Элибизге өзүнүн сонун бир маалыматтары, пайдалуу, кызыктуу маалыматтар менен бөлүшкөнү келип калган Айсулуу Койчубек кызы биология мугалими бизде конокто. Айсулуу, кош келдиңиз. Кош келдик. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат, жакшы. Таң эрте биз сизди кыйнаган жокпузбу? Жок. Шаарыбыздын тыгыны адатта биздин конокторубузду дагы кыйнап коет. Эфирге дагы кечигип калган учурлар болот, бирок сиздер убагынан да эрте келип бизди аябай сүйүндүңүз. Чоң рахмат. Мугалимдин дагы кандай адат болду экен? Негизи эрте турган бардык эле мугалимдерде болуш керек, адат болуш керек. Ошондуктан оорчулукту эле эметкен жок. Анан мугалимдер негизи жоопкерчиликтүү дагы эмне эрте турган, анан бардык нерсенин мындай дисциплина бар да. Анткени ошол нерсени окуучулардан талап кылабыз да. Анан ошол талап кыла берип, бизде дагы калыптанып калган го деп ойлойм. Сонун, демек сизди адам баласы өзү бир нерсе талап кылса, демек ал нерсени өзү да аткарып билиши керек деген принципке таянган мугалимдерден турбайсызбы? Ооба, ошентип. Айсулуу, биз сиз менен кененирээк таанышкыбыз келет. Өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, кайсы жердин кызы болосуз? Бул кесипти эмне үчүн тандап калдыңыз? Мен өзү бул көлдүн кулуну болом. Бул кесипти негизи кичинекей кезимде баарыбыз эле врач болобуз дечү болушубуз керек. Ошентип ойлочумун, мен деле врач болом деп. Бирок кийин бара-бара ак халатты мен мугалим болуп кийдим да. Анткени мен башынан эле окуп жүргөндө аябай мугалим болгум келчү, эмнеге билбейм. Анткени мындай алган билимди бергим келчү болуш керек адамдаргачы. Ошондуктан ушул кесипти тандагам. Такыр ойлонгон да эмесмин, дароо эле мугалимдик кесипти тандагам. Бирок бир нерсе өкүндүрөт, баары тең. Мен мугалим болом десем, баары тең, эми ал кесипти эмне кыласың? Ким эле жүрүп атыптыр мугалим болуп деп, ошондой нерсени аябай көп уккам. Азыркыга чейин угам. Бирок мен азыркы ошо максатым, наоборот, мугалим кесипти мен пропагандалагым келет да. Бул кесип ошо мугалимдердин жардамы менен башка кесиптер бар депчи. Ошо. Чоң рахмат. Демек, бардык биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө, сизге ушундай сын пикирди айтып жаткан жарандарыбыздын да кулагына күмүш сырга ар бир мугалим элибиздин эң ыйык жүгүн көтөрүп жүрөт десек дагы болот. Андыктан ар бир мына ошол космонавттын дагы, аскерин дагы, жада калса биздин эл алдында жүргөн эл өкүлдөрүн дагы баарын өстүргөн, чоңойткон, дүйнө таанымын өзгөрткөн ушул мугалимдер болот эмеспи? Демек, мына ушул мугалимдик кесипти сүйүп, элге жайылткым келет деңизчи. Сонун балдар менен иштешүү сизге кандай жаңы нерселерди ачууда? Балдар менен иштешүүдө билбейм, биз дагы уже ата-энелерибиздин курагына келип калыптырбыз. Биздин убакта деп. Азыркы балдар чындыгында аябай башкача, анткени аябай көп маалымат билет. Аларды кызыктыруу, сабагыңа кызыктыруу же болбосо аларга маалыматты бат берүү аябай эме да. Азыркы учурда оор деп ойлойм да. Балким мен жаш мугалим болгондуктан мага ошондой болуп аткандыр. Бирок ошого карабастан азыркы балдарга мисалы алардын кызыгуусу менен бир ошо сабагыңды айкалыштырып кетсең, алар мындай кабыл алуусу бат болуп, анан бат эсине калышат да. Анан ошондуктан менин оюмча азыркы учурда тескерисинче балдарга эме берүү жакшы болуш керек деп ойлойм, оңой. Анткени алар маалымат көп билет да. Сен жөн гана ошо маалыматка кошумча маалымат бересиң, анан алар интернетте туура маалымат бар, туура эмес маалымат бар, анан ошонун тууралыгын эле тастыктап кетесиң да, деп ойлойм да, мен жеке оюм. Сонун. Балдардын көңүлүн бир жерге топтоо негизи кыйынга турат эмеспи? Алар энергиясы ашып жаткан учурда болгондуктан, жанагыдай көп нерсеге кызыккан, бирок көңүл буруусун бир жерде кармай албаган жаш куракта да. Алардын көңүлүн буруу үчүн өзгөчө эксперименттерди жасап жүргөнүңүздү дагы билебиз. Мына ушул эксперименттерди өзүңүз эң алгач жасап көрөсүзбү үйдө? Жыйынтыгын бөлүшүп, андан кийин окуучуларыңызга сунуштасаңыз керек, э? Мен чынын айтсам өзүм да жасап көрөм биринчи үйдөн, бирок бардык эксперимент дароо болуп калбайт да. Бирок болуп калбаса дагы аны окуучуларга кылдырам, анткени алар билиш керек да. Бардык нерсе катачылык бардык жерде болорун. Бул нерсе болбосо, демек башка да болорунчу. Ошондуктан мен алгач өзүм дайыма жасайм, үйдөн жасайм, анан келип мектептен да жасайм, башка мугалимдер да көрөт, анан сөзсүз түрдө окуучулар менен да чогуу жасайм. Бирок окуучулардын ошо эксперимент ишке ашса дагы, ашпаса дагы алардын кызыгуусу аябай жүрөк жылытат да. Анткени чындыгында бул нерсе болбойт экен же болбосо болот экен деп мындай туура эмести айырмалап ушинтип эметип калышат да. Ошондуктан
мен ал нерсе ишке ашса дагы ашпаса дагы дайыма окуучулар менен чогуу күбө болгум келет да. Көптөгөн адамдардын тажрыйбасында дагы угуп жүрөбүз. Мен бул сабакты негизи жакшы көрчү эмесмин, бирок биздин мугалимибиз өзүнүн кесибин, ушул сабагын жакшы көрүп, бизге жан дили менен түшүндүргөндүктөн мен бул сабакты сүйө баштадым деген тажрыйбалар аябай көп. Сиз буга кошуласызбы? Канчалык деңгээлде мугалим баланын ошол сабакка кызыгуусуна таасир эте алат? Мен кошулам. Анткени мугалим өзү окуп бүтсө дагы ар бир сабагына алдын ала сөзсүз даярданыш керек деп ойлойм. Анткени сен миң ошол теманы миң билсең дагы баары ортодон бир бала чыгат да. Ошол нерсени мен жеке оюм боюнча балдарга ошо жаңылык кылып киргизип, анан кандай десем, мисалы канча эми тилекке мен мынтип сын такпай элем, бирок кээде мындай нерселерди эле жолуктурабыз. Биз деле окуп жүргөндө ошондой нерселер кездештиргенбиз. Мисалы жөн эле китепти окуп эле анан ошентип сабак бүтүп калган нерселерчи. Анан мен жеке оюм боюнча ар бир мугалимдин белгилүү бир максаты болуш керек. Бүгүн мен 45 мүнөттүн ичинде балага эмнени үйрөтүп кете алам. Жок дегенде ошол бала клетка деген эмне экенин билип чыкса, ошол чоң жетишкендик да. Бирок ар бир баланын эми кабыл алуусуна жараша болот да. Бирөө клетканы үйрөнүп чыгышы мүмкүн, бирөө болсо анын түзүлүшүнөн бери аткарган функциясынан бери үйрөнүп чыгат. Бул уже мугалимдин жетишкендиги болот да. Ошондуктан сөзсүз түрдө ар бир мугалим ар бир сабагына жок дегенде 1-2 саат бөлүп, ошо жана сиз айтып кеткенде балдарды тынчтандыруу, көңүл бурдуруу эми убакыт алат да. Ошону кызыктыруу менен эметсе болот. Балдарды көңүлүн алса болот деп ойлойм да. Чоң рахмат. Жана да социалдык тармактарда өзгөчө активдүүлүгүңүздү көрүп келебиз. Ар түрдүү эксперименттерди жасап, окуучулар менен болгон мамилеңизди ошол жерден дагы көрөбүз. Бул нерсе сизге качан, эмнеден башталды эле? Кантип түрткү болду мына ушул социалдык тармактарда активдүүлүктү алып баруу? Негизи мен буга чейин Инстаграмда мындай өзүм эле активдүү болуп келгем, декретте отургандыктан активдүү боло баштаган болчумун, чынын айтсам. Андан кийин мугалимдик тармакты алып бара баштаганыма, чынын айтсам, Интерньюстун блогер бол деген проект долбооруна катышкам. Ошол долбоордон кийин Азат байке сунуштаган болчу. Сиз өзүңүз мугалим болсоңуз ошол тармакты алып кетпейсизби баракчаңызды? Азыр бул нерсе менин оюмча коомго керек депчи, анан өзүм да ойлонуп көрүп, анан эмне үчүн жок, эмне үчүн андай кылбасам болбойт деп, анан ошол тармакты алып бара баштагам. Жөн эле кылган нерселеримди эле киргизип баштагам, бирок ошол менен бирге чындыгында катталуучулардын да мындай бир тараптуу болду да. Мисалы мугалимдер, ата энелер балдарды тарбиялап аткан. Анан ошондой нерселер дагы да мага пайда алып келди десем болот да. Ошол долбоор аркылуу анан так мугалим тармагында алып бара баштадым. Ооба, бул болсо сиздин дагы да ушул кесиптик, адистик жактан өрчүп, өсүп, дагы да кеңейтип, тажрыйбаңызды көбөйтүп жатканыңызды көрсөтөт. Абдан сонун дагы кызыктырган бир суроом бар. Балдар менен иштеш аябай кыйын. Негизи балким мектепте жөн гана биология мугалими эмес, балким класс жетекчиликтеги кызматыңыз бар же тарбиячылыктагы. Айтор мектепте жоопкерчиликтер аябай көп. Жана үйгө келгенде дагы мектептин жумушу бүтбөйт эмеспи? Окуучуларыңыздын жазган тесттерин, тапшырмаларын текшеришиңиз керек, пландарды жазышыңыз керек дегендей. Мына ушул бардык мугалимдик жоопкерчиликтен сырткары сизди эс алдырган кандай хоббилериңиз бар? Мени эс алдырган, чынын айтсам, үй жыйнап тамак жасагандан эс алам. Балким кээ бирөөнө жат угулушу мүмкүн, бирок анан акыркы күндөрү эмеден сүрөт тартканда аябай эс ала баштадым. Анан мен өзүм адатым бар, китеп окумай. Негизи сабактан чыкканда дагы кээ бир сабактарга ийгиликтүү болот, кээ бир сабактарын ойдогудай болбой калат. Ошондо дагы дароо ачууланганда китеп ачып окуй калам да, өзүмдү эметиш үчүнчү. Ошондуктан ушундай хоббилерим бар. Анан сөзсүз түрдө үйгө келгенде өзүмдүн да 2 балам бар да. Ал 2 балам да өзүнчө бир мектеп. Аларга да көңүл буруш керек. Анан бирок ошолор менен сүйлөшүп, анан бирок чарчаган учурлар да болот. Айтпайм, робот да эмесмин, чынын айтканда. Бирок ошо китеп окуп, үй жыйнап, анан тамак жасаганда мен чындыгында эме алам, эс алам. Чоң рахмат. Демек, ар бир өзүнүн жасаган ишинен, кесиптик ишинен дагы, үйдөгү тиричиликтен дагы эс алганды билген, рахат алганды билген, кандай сонун. Мына ушул мугалимдик кесип чыныгы мен тандаган, менин жасай турган миссиям деп кабыл алган, жана ушул нерсе менин ордум деп сезген учуруңуз кандай болду, качан болду? Бул нерсени мен чын айтсам, алгачкы жылдары аябай таштап кеткен учурлар болгон. Анткени эми сиз айткандай жана бүтпөгөн кагаз иштери, анан ата энелер менен иштешүү, балдар менен иштешүү деген болот. Анан ошондой нерсе болгон. Анан бирок кийин
бир нерсени түшүнгөм. Мен өзүм жолдошум да мугалим да, анан ал бирок менден биринчи иштей баштаганда ал мага айтканда, сен дароо үзүрүн көрбөшүң мүмкүн дейт да, бирок кийин ушу балдардын, сен билим берген балдардын келип турбай, мисалы Айсул эже, сиз мага ушундай эметпедиңиз беле десе, сен ошондо чыныгында жүрөгүң жылыйт, ошондо чыныгы жыйынтыкты көрөсүң, азыр дароо билинбейт деген болчу да. Бирок мисалы кээ бир эски мектептерде иштеп кеткен окуучуларым элестетке 2-3 жылдан бери көрө элек, бирок майрамдарда куттуктаса эме жүрөгүң жылый баштайт да. Демек мындай так жыйынтыгын көрбөсөм да ошол нерсе жүрөк жылытат да. Ошондуктан ошо жолдошум менен ошентип акылдашып сүйлөшкөндөн кийин анан чындыгында дароо үзүрүн көрбөшүм мүмкүн, бирок бул меники экенин түшүнгөм. Анткени балдар менен иштешкене чындыгында эме рахат аламын да. Чоң рахмат. Негизи эл ичинде айтылып жүргөн сонун бир суроо макал бар эмеспи? Шам, чырак негизи өзүнүн астын жарык кылбайт депчи. Мектепте болгон энергияңызды жумшап үйгө келгенде чарчап, балдарыңызга жакшы көңүл бура албай калган учурларыңыз болобу? Чынын айтсам буга чейин болгон. Жаңы бул кесипти баштаганда, анткени сенде тайм менеджмент жок да, өзүңдү болушунча арнайсың ошол жумушка. Азыр болсо бара-бара эме топтой баштайсың да, кандай десем, опытный боло баштайсың да, анан ошого бара-бара азыр эме болосуң да, бардык нерсени распределять эткен билесиң да, бөлүштүрүп, ошого жараша. Анан бирок кээ бир учурда андай нерселер болот, өзүң балаңа энергияң жок болуп калат да. Ошондуктан мурун биздин мугалим эжелердин балдары каралбай калчу да. Ошону азыр аябай жакшы түшүнөм деп коеюнбу. Бирок ошол катачылыкты биз кетирбешибиз керек деп ойлоймун да. Мугалимдик кесибиңизде биология тармагы боюнча өзүңүздүн билимиңизди жогорулатуу үчүн кайсы тармактарга көбүрөөк катышасыз? Негизи биология тармагында кандай десем, өзүм бакалаврдык, анан магистрдык эмени билим алгам, бирок андан тышкары көптөгөн семинарларга катышып, биз негизи мектепте азыр эми аябай басым жасап эмете баштады го, көңүл бурула баштады. Чейрек сайын бизге семинарлар уюштурулуп турат. Ошондо мисалы мамлекет өзүңдүн кесибиң боюнча семинарлар болот, жана ошондой эле эме боюнча болот. Мамлекеттик, атыңа түшкүр, кыскасы иш кагаздары боюнча дагы семинарлар болуп турат да. Бул нерсени биз ар 5 жыл сайын алып турабыз, бирок андан тышкары өзүбүздүн кесибибиз боюнча ар чейрек сайын болот bizde. Өзүбүздүн билимибизди жогорулатып турабыз да. Мугалимдик кесипти жаңыдан тандап жаткан, университетте билим алып жаткан же жаңыдан ушул кызматты аткара баштаган жаш мугалимдерге сиздин кеңешиңиз кандай болот? Менин кеңешим, бул кесип сонун кесип чындыгында. Жана айтып кеткендей эле дароо жыйынтыгын көрбөшүбүз мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө сонун жыйынтык берет деп ойлойм. Ошону ишенүү менен аткарыш керек деп ойлойм. Анан негизи мугалимдик кесипти балким башында оор болушу мүмкүн, 1-2 жыл оор болушу мүмкүн, бирок бир нукка салып алгандан кийин ал нерсени өзүңдө мындай рахат пайда болуп, илхом пайда болуп, наоборот чоң салым кошокуң келе баштайт да. Ошондуктан менин оюмча жаштарга эч ойлонбостон эле бул кесипти тандаш керек деп ойлойм, анткени биздин коом, биздин өлкө бул нерсеге муктаж азыркы тапта. Мугалимдикти элибизге жайылткым келет, пропаганда кылгым келет деп калдыңыз. Мына ушул элибизге жайылтуу, жакшы жактан көрсөтүү максатында жасаган кандай иш аракеттериңиз бар? Азыркы учурда иш аракеттердин бири ошо Инстаграмда бардык нерсемди акысыз эле бөлүшө берем. Сабагымда эмнени колдондум, эмнелерди кылам, кандай эмелер пландарым бар. Бирок эң сүйүндүргөн нерсе ошо айыл жергесиндеги айымдардын сурап, менден кеңеш алып, кайра мындай бөлүшүп коюңуз дегени аябай жүрөк жылытат. Демек, кандайдыр бир деңгээлде мен жардам берип атам депчи. Азыркы учурда жардамым ошо Инстаграм аркылуу билген нерселерин бөлүшүү, мисалы семинарларга катышканда эмнелерди үйрөнсөм, дароо ошолор менен бөлүшөм да. Азыр уже психология тармагындагы мугалимдер сөзсүз түрдө психологияны окуш керек, антпесе болбойт деген нерсе да пайда болду го. Ошондуктан психологияны да биз көп окуй баштадык да, балдарды түшүнүү үчүн. Ошол нерселерден кичинекей бир чекитте болгон нерсе үйрөнсөм дагы дароо баракчаман бөлүшөм да, анткени башка мугалимдер билүүсүн каалайм. Кээ бирөөндө балким ошону билгенге мүмкүнчүлүгү жоктур депчи. Ошол азырынча менин салымым. Негизи эле маалымат бөлүшүүдө теориялык жактан маалыматтарды бөлүшүү эмес, сиз тажрыйбаңыз менен жасап көргөн, сиздин башыңыздан өткөн окуялар менен бөлүшкөндө көбүрөөк таасирдүү болот деп коет эмеспи? Андыктан да сиз өзүңүз үйрөнгөн, мектепте ошолорду колдонуп жаткан методдоруңуз менен бөлүшүү дагы да болсо башка мугалимдерди кызыктырып жатса керек, жана пайдалуу, үзүрлүү болуп жатса керек деп ойлойм. Жана да мисалы
айтып коет эмеспи, негизи эле мына ушул социалдык тармактарда кыргыз тилиндеги аккаунтуңузду алып барып жатканыңыз, маалыматтарды бөлүшүп жатканыңыз дагы сизге көбүрөөк элибиздин катмарына жеткенге, маалыматыңызды сунганга жардам болуп жатса керек. Эмне үчүн кыргыз тилинде маалымат алып берүүнү тандадыңыз? Анткени мисалы, эгер орус тилинде алып барсаңыз, дагы да көбүрөөк балким катталуучулар болмок деген прагматисттик көз караш дагы бар. Бул жерде дагы баягы эле пропаганда болот. Себеби мисалы эне тилиңди билгенде бул чоң эркиндик го негизичи. Анан тилекке каршы өкүнүчтүү нерсе азыр коомубузда эми көбү мындай балдардын көбү эми орус тилинде баралашат да. Анан бул жерде дагы мен ошо кыргыз тилин пропагандалоо максатында өзүм сабакты орусча берем мен негизи, бирок баракчамды кыргызча алып барам. Бул менин негизги максатым да, анткени ошо билген эле нерсемди кыргызча сунуу, ошо менин негизи эң негизги максатым баракчамдагы айыл жергесиндеги адамдарга жетүү болчу да. Анткени ошол жактагы мен бул жерде бөлбөймүн, айыл жердегилер орусча билбейт деген максатта эмес, жөн гана аларга мындай жеңил жана жөнөкөй болот, ал биздин өзүбүздүн эне тилибизди кабыл алуучу, анан ошондой эле биздин тилибизди пропагандалоо деп ойлойм. Анан негизи ошо көп эме тааныштарым менен сүйлөшүп калганда айтып калат да, сен кыргызча алып барып кыргызча сүйлөгөндөн кийин аябай уялып мен да кыргызча алып барайын деп чечтим депчи. Бул дагы чоң сыймык, анткени бир эки адам болсо да демек сен таасирдетип атасың да. Ооба, негизи эне тилибиз өнүгүүгө муктаж эмес, ал колдонууга муктаж деп мен дагы байма-бай колдонуп жүргөн сонун бир чакырыгым бар. Ансыңарындай бул жаатта көздүн оюбуздун дагы дал келип турганы аябай сүйүндүрөт. Бир киши болсо дагы же эки киши болсо дагы мына ушул сиздин баракчаңыздан жаңы сөз үйрөнөт же мына ушул орус тилиндеги билген терминологияны кыргызчасын үйрөнөт дегендей, элибизге жакшы бир таасир калтырып жатканыңыз дагы да улана берсин. Бизге бөлүнгөн убакыттын дагы соңуна чыгып бара жатабыз. Мен сизге эркин микрофон бергим келип турат. Элибизге, жаш жеткинчектерибизге, жаш мугалимдерге же ата-энелерге айтчу эки ооз сөзүңүз болсо микрофон сизде. Кыргыз элиме айта турган нерсем, негизи мугалимдик кесип дагы азыркы учурда биздин коомубузга муктаж. Ошондуктан бул нерсени эч ойлонбостон, эгер ошол нерсеге шыгы бар болсо баланын да ойлонбостон тапшыруусун сунуштамакмын. Жана ата-энелерге сунушум балдарга билим берүүдө такыр финансылык жактан болобу, материалдык жактан болобу колдоо көрсөтүш керек деп ойлойм. Анткени бул келечекке чоң инвестиция деп ойлойм. Ошо баарыңыздарга кутман күн. Чоң рахмат. Бүгүн бизде өзүнүн баалуу тажрыйбалары менен бөлүшкүсү келип, ушул убактысында бизге аябай өзүнүн балдарынан жана мектептеги окуучуларынан болгон убактысынан бизге келип берген Айсулуу айым өзүнүн кесибин алтындай сүйгөн Айсулуу Койчубек кызы жана биология мугалими биз менен конокто болду. Мына ушул эфир үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик болсун жана да жемиштерин алдыда чогуу көрөлү деген каалоо тилек менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ал эми биз кайрадан музыкалык тынуудан соң жолугабыз.